Президент Садыр Жапаров мурдагы Ысык көл мейманканасынын ордуна салына баштаган административдик имарат боюнча айтылып жаткан сын пикирлерге карата кабар агенттигине берген маегинде түшүндүрмө берип, анда өлкө башчысы жыргал жашоого көнбөгөнүн, жөнөкөй жерде деле олтуруп алып иштей бере турганын билдирген. Айрым ою бузук адамдар айтып жаткандай, менин отурган жерим укмуш болуш керек, жашаган жерим андан да укмуш болуш керек деп салып жатканым жок. Барыбыз бул дүйнөдөн өтөбүз. Ал эми жасап кеткен иштерибиз, салып кеткен имараттарыбызды келечек муун дайыма эстеп, атыбызды атап жүрүшөт. Имарат салып жатсам, мен аны көрүмө көтөрүп кетпейм. Эл үчүн, келечек муун үчүн калат. Мисалы, Ысык көл гостиницасына административдик здание куруу керек беле. Убагында ушул ак үйдү куруу керек. Анда деле Турдакул Мусабалиевич айтпайт беле, чыгып тиякта эски здание турат, муну куруу эмне кыласың дебейт белек. Аны эмнеге айтылган эмес? Жакшынакай здание салынды, Бишкек оңдолуп атат деш керек да. Анан кээ бир депутат болгон, депутаттыкка кандидатурасын койгон, саясий партияга мүчө болгон журналисттер муну саясатташтырып атышат. Кичине түшүнүш керек да бир нерсеничи. Оппозиция деселе оппозиция боло бербеш керек. Оппозицияны деле жаман көрбөш керек. Бардык пикирлерди сыйлаш керек. Бирок өкмөттүн ишине кийлигишпей келет эми. Мындан тышкары мамлекет башчысы Тажикстан менен чек ара качан чечилет, ак үй салгыча чек араны тосса болбойт беле деген суроолорго төмөндөгүдөй жооп берген. Тажикстан менен чек ара маселеси токтоп калган жок, чечилип келе жатат. 600 км бүттү, 300 км калды. Бирок жай жүрүп жатат. 30 жылдан бери чечилбей келген чек ара бир айда эле чечилип калбайт экен да. Чек араны толук бүтпөй туруп, эки жак тең 1 метр жерге тосмо кое албайт. Аны түшүнбөгөн кишилер тосмо койсо болбойт беле деп сүйлөй берет. Бүтөрү менен эки жак тең 1 күн калбай тосмо тарта баштайбыз. Мен айтат элем, чек ара маселеси чечүү үчүн бул эки мамлекеттин ортосундагы келишим болуш керек да. Бул делимитация, демаркация комиссиясы иштегенден кийин анан чечилет да. Бул азыркы учурда кыйын, бул нерсени чечиш кыйын деп. Бирок сабырдуулук менен Кудай буйруса чечилет го деген үмүттөбүз. Садыр Жапаровдун чек арага болгон аракети жакшы. Мен ынандым жана бүгүнкү кечеги айткан сөздөрү эми ошондой эле болсун, элибизде тынчтык болсун. Садыр Жапаров берген маегинде учурда абакта отурган Атамбаев тууралуу да пикирин ачык айтып, ага карата жүргүзүлүп жаткан тергөө иштерине кийлигишпесин. Эгер Атамбаевка карата сот тарабынан адилетсиз чечим чыгарылса, адам укуктарынын кепили катары жеке өзү көзөмөлгө алаарын кошумчалаган. Бизде Кыргызда ушундай. Биздин бала кыйналып калыптыр, түрмөгө түшүп калыптыр деп. Туура, ал баланы да колдош керек. Бирок бала кылмыш кылса да биздин баланы колдойбуз деп айткандары туура эмес да. Аны репрессияны Атамбаев өзү кылбадыбы? Мына ошол эле азыркы президентти кошуп туруп баарын камабадыбы? Депутаттардын бир тобун камады, туурабы? Алар эшикти тепкен жокко. Бывший президент өзүнүн достоинствосу менен эшик тепкилебей жок дегенде мыйзамдуу далилденишин күчтүү адвокаттарды алып акталып чыгып кетти эгер жок болсо. Аны менен катар Жапаров коомчулукту кумтөр кениндеги алтындар уурдалып кетет деген ойдон алыс болууга чакырып, алтындын ар бир граммы эсеп чотто ишенимдүү турарын белгилеген. Мындан тышкары өлкө башчысы оппозициялык кыймылбыз дегендерге көз карашы түз экенин айтып, бирок оппозиция десе эле жеке кызыкчылык үчүн калп маалыматтарды таратып, элди дүрбүтпөш керек деген пикирин айткан. Ушинтип кес чыгып, отчетун берип, эмне жаңылыктар болуп атат, кандай жылыштар болуп атат, өз өнүгүүлөр болуп атат, ошонун баарын элге жеткирип айтып туруш керек да. Антпесе элде тескери буршак таркап кетет. Аны эми оппозициянын өзүнүн орду бар, болуш керек. Бирок ошол эле маалда таптакыр эле аша чаап кетпеш керек да. Бизде аша чаап кетип атпайбыз. Демократия деселе сразу тигил пикет митинг чыга коебуз. Биз ортокту табышыбыз керек дагы. Бардыгына орто жол менен алдыны көздөй өсүп өнүгүү жолуна түшүшүбүз керек да. Өз кезегинде Садыр Жапаровдун азыркы иш аракеттерине коомчулуктун берген баасын да угуп көрдүк. Президенттин ишмердигине мен өтө жогорку баа берем. Себеби ушунча президентибизди келди биздин эмнебизге, мен билгенден. Бардыгы келип жакшы иштебей, өздөрү үчүн иштеп кетти да, бул эл үчүн иштеп атат. Жакшы кылып аткан иштер мен көрүп атпаймынбы? Көчөдө басып жүрөм, көлгө барып атам, жолдор оңдолуп атат, бүт баары. Жакшы нерселер болуп атат.
Muruklar uktali жасып президенттер. Билген алатыгы илик жаттарын коёбу. Бул киши деген калыс иштеп атат, сонун иштеп атат. Любой эле кишиге убакыт бериш керек биринчи кезектечи. Ал киши мына 2 жыл болду, 2 жылда жакшы эле көрсөтүштөрдү көрсөтүп атат быйыл. Эл деп чуркап атат, эл деп аракет кылып атат. Асас болсо да бул абдан жардам кылып атат. Анан бул кумтөрдү өзүбүзгө алганы мен үчүн чоң сыймык. Ийгилик каалайм. Эске салсак, президент Садыр Жапаров кече кабар маалымат агенттигине эксклюзивдүү интервью берип, коомчулукта катуу талкууга алынган жана көпчүлүктү кызыктырган суроолорго жооп берген. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.